Бишкектен Ош шаарына акысыз берилип жаткан 100 троллейбустун алгачкы партиясы келди. Биринчи партияда 6 троллейбус алынып келинген. Калгандары кезеги менен ташылып келинет. Алар менен кошо трансформаторлор, электр чубалгылары жана мамычалар жеткирилет. Алынып келинген троллейбустар алгач техникалык кароодон өткөрүлөт, андан кийин багыттары аныкталып, каттамга коюлары айтылды. Буга чейин Ош шаарынын ичинде 1 жана 2 номерлүү троллейбустук линия 2 багыт менен жүрсө, эми 2 линия бириктирилип айланма форматында жүрөрү пландалууда. Бул экономдуу да, мисалы үчүн күнүнө 200 сомдук электр энергиясын колдонсо, 4000 сомго чейин пайда алып келиши мүмкүн. Ошол жактары бар. Эң негизгиси биз максат Ош шаарынын колесовой сыяктуу. Бүгүн көпчүлүк нараазычылык, маршруткалар эрте токтоп калат деген, жаштар көчөдө калдык деген нараазычылык көп болуп атпайбы? Биз деген буну Ош шаарынын колесовой кылып туруп, азыр Кудай жакын күндөрү проекти бүтүп калса, западный жакка 3-чү линияны курабыз. Өз күчүбүз менен ошо келген столбалар, зымдардын негизинде азыр мэрибиз Бактыбек Жеңишбекович кичине каражат бөлүп берем деп атат. Ошол менен биз Кудай буйрса ушул жылдын акырына чейин эле 3-чү линияны курсак, ошондо западный дагы кошулуп калат дагы, ошондо Ош шаары колесовой болуп калат. Эч ким мындай көчөдө калбайт. Булар троллейбустар кечки 10-11 чейин каттасак дагы өзүнүн актай турган каражат да. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемеси эми коомдук унааларга электрондук тейлөө кызматын киргизип жатыптыр. Кыска убакытта ишке ашат дешет. Анда атайын карта менен төлөм 10 сом, накталай төлөм 17 сом деп белгиленүүдө. Буга байланыштуу жүргүнчүлөр атайын тиркемени орнотуп, анда күтүп жаткан каттамы канча убакытта келерин да көзөмөлдөп турса болот. Мындан кийин сиз телефонуңуз аркылуу, М-банк аркылуу, эл карта аркылуу же атайын карталар аркылуу төлөсөңүздөр болот. Биз азыр баа саясатын да өзгөртүп атабыз. Алганда эгерде электрон төлөсөңүз 10 сом, наличка төлөсөңүз 17 сом. Эмне үчүн дегенде биз шофёрлордун колуна мүмкүн болушунча акча түшпөсө, мурункулардын кеткен кемчиликтерин баарын карап чыктык. Бул эң негизгиси мэриядан бир акча кеткен жок. Жергиликтүү бюджеттен бир акча кеткен жок. Бул бар инвесторлордун акчасы жасап атабыз. Анан эң жакшы жери бул жерде телефон аркылуу сиз приложение жүктөп алсаңыз, тиркем жүктөп алсаңыз, сиз турган аялдамага ошол сиз күткөн автобус канча мүнөттө келет көрүнүп турат. Бишкек мэриясы борбордо эл ташыган 100 троллейбусту Ош шаарына акысыз берип жатат. Троллейбустун ичи кең жана сапаттуулугу мыкты дешет адистер. Алды 2009 жылдан 2017 жылдары чыгарылган. Эми аларга айдоочуларды жумушка кабыл алуу жүрөт. Булар азыр мындай болот, бардыгы толук кандуу келип түшкөндөн буларды бир осмотрдон болот, техникалык кароодон өткөрөбүз. Андан кийин каттамга чыгарабыз. Ага чейин айдоочулар азырынча жетиштик, дагы керек делет. Жана троллейбустар Буга чейин Ош шаарында коомдук унаага муктаждык күч болуп келген. Андыктан тургундар шаарда троллейбустар жүрсө эл үчүн ыңгайлуу болот дешет. Автобус троллейбустарды акыйкатта Ош шаарынын шаарда алып каттатып койгон сонун болот эле. Балдарга деле, картаңга деле, элге деле, журтка деле жакшы болот эле. Ушу автобус троллейбустар каттаса бизге шаарыбыз оңолот. Мына маршруткалар да азаят эле. Троллейбустардын жүргөнү жакшы. Тыгын аз болот. Ошондой эле эки жакка каттаганга дагы удобный. Маршрутлар кечпей токтоп калады. Вовремя жүрмөйдү. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары троллейбустарды Ош шаарына берүүгө макул болушкан. Ош шаарына жалпы 100 троллейбус алынып келинет. Аларды Кыргыз-Чет Транс Ош мамлекеттик ишканасы ташып жеткирет. Ош шаарында буга чейин 2 линияда 30 троллейбус каттамга чыгып келген. Андан сырткары жакында алынып келинген 100 жаңы автобус толук каттамга чыгарылган. Мындан улам Ош шаарында кичи маршруттардын саны азаюуда. Алмагүл Эрке, Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.